Президенттик шайлоо жакындаган сайын саясий чөйрөдө президент ким болот, ким татыктуу деген суроо кызуу жүрүп жаткандай. Талдоочулардын айтымында реалдуу талапкер катары Өнүгүү Прогресс фракциясынын лидери Бакыт Төрөбаев менен Республика Ата журт фракциясынын лидери Өмүрбек Бабановдун ысымдары көп айтыла баштады. Жаш саясатта өзүн көрсөтө алган Өмүрбек Бабанов эмгек жолун Казакстандын Тараз шаарында жоопкерчилиги чектелген коомдун директорунан баштап мунай компаниясынын жетекчилигине чейин иштеген. Ал эми 44 жаштагы тажрыйбалуу саясатчы Бакыт Төрөбаев ишин 1995-жылы Жамиля жана К деп аталган коммерциялык фирмадан баштап дыйкан чарбасын жетектеген болчу. Экөөнүн тең саясатта мол тажрыйбасы бар. Күчтүү саясатчылар катары сыпатталып келе жатышат. Ал эмес мамлекет башчысы Алмазбек Атамбаев, президенттик амбициясы бар эки чоң саясий партиянын лидери президенттикке аттанса таң калбай эле койсо болорун. Анткени алар системалуу иш жүргүзүп жаткандыгын айтканы бар. Сегодня в парламенте создается вменяемая оппозиция. Там и Бабанов, и Төрөбаев очень системно работают. И один из них, я думаю, они оба пойдут кандидатами в президенты, не буду предрекать, пока у нас все быстро меняется. Я не удивлюсь, что если один из них станет и президентом. МТС жарык шаар көп кабаттуу парковкаларды куруу долбоору менен элдин алкышын алган Өнүгүү Прогресс партиясы куруу сөз менен алектенбей, берген убадаларын аткаруу менен башкалардан айырмалана алды. Алган эмес бул партияны өлкөнүн беделдүү делген саясатчылары колдошкон болчу. Бул партия Бишкекте биринчи жолу шайлоого атсалышып жатканы менен баш калаанын өнүгүшүнө чоң салым кошту. Ал парламенттик шайлоодо дагы жана МТС'терди курам деп анда бир айылдын бир жибин таап алганда ошону менен бир топ өзүнө жактоочуларды тартып алды. Президент болгусу келгендер көп, бирок өлкөнү өнүктүрүү үчүн президенттикке атсалышуу жоопкерчиликтүү экендигин Өнүгүү Прогресс партиясынын лидери Бакыт Төрөбаев белгилейт. Президент болуш бул жөнөкөй эле бир иш эмес. Президент болуш ар кимдин колунан келе бербейт. Бул чоң жоопкерчилик. Өнүгүү Прогресс шаардык кеңештерге шайлоого катышып жана жалпысынан начар эмес добуш жыйнады. Болгондо дагы 3-чү орунга ээленишти. Муну айрым эксперттер партия лидеринин күчтүү болгондугу жана сөзүнө туруп аны аткаргандыгы менен байланыштырып келишет. Атка минерлердин элге берген убадаларынын аткарылышына көз салып келе жаткан Политмер сайты Бакыт Төрөбаевдин президент болууга толук мүмкүнчүлүгү бар дейт. Келерки президенттик шайлоодо Бакыт Төрөбаев президент болуп калышы толук мүмкүн. Анткени алардын ошо партиясы мындай убадаларды бир гана берип койбостон ошол эле маалда аткарып да жатат деп айтсак болот. Эксперттер болсо Бакыт Төрөбаевдин саясатчы катары президенттикке дарамети, тажрыйбасы жетиштүү деп эсептешет. Бакыт Төрөбаев ушул президенттикке аттандырса, мына ошондо дагы эле ушул программа, ушунун партиянын көз карашы дагы эле элде колдоо табылат деп ойлойм. Белгилүү болгондо 2017-жылдын күз айларында боло турган президенттик шайлоого даярдыктар азыртадан эле кызуу жүрүп жаткандай. Мамлекет башчысы өзү шайлоого катышпастыгын айткан менен сөзсүз бир мураскерди даярдап жаткандыгын саясий талдоочулар белгилешет. Ал эми чоң жарышка камданып жаткан саясатчылардын кимиси жеңишке жетерин аны убакыт көрсөтөт.